Апа чоң баласын жакшы көрөт, кичинекей деп, кичинекей эркелетемин деп, кичинекей баласын жакшы көрөт, ортончу перзент кыз баймасы жок баласын ортончуларды жакшы көрбөйт деп ойлойт деп айтат да. Кийин түшүндүм дейт. Качан түшүндүм? Ооруп калган учурумда эң жакшы көргөн баласы мен экенмин дейт, ортончу баласы айтат. Кийин сапарлар менен, иштер менен, соодалар менен сыртка чыгып кеттим. Эң жакшы көргөнү мен экенмин. Күн сайын күн ара мага телефон кылат, менин абалымды сурайт, акыбалымды сурайт. Кичине алысташсам дароо чалат, кабарымды алат. Айтор мен эмне түшүндүм? Апа бардыгыбызды бирдей көрөт экен, бирдей жакшы көрөт экен бардыгыбызды. Сен жакшысың, мен жакшысың, башка деген нерсе жок. Бардыгыбызды бирдей көрөт экен. Болгону кайсы учурда кимибизге эң күчтүү жардам керек боло турган болсо, жүзүккө окшоп эң биринчи ошого жардамга келет экен апа. Киминде абалы жаман, киминде оорусу бар, ошого көбүрөөк жардам берет экен дагы. Ал учурда биз туура эмес түшүнүп калат экенбиз көп нерсени дейт да. Апа бардыгыбызды бирдей көрөт. Апа мээрими бирдей сат.